Ulumuğundan talim tarbiye alışımız gerektir. Çatınızlar ağarıp, ömrümüzler ketip, kançalagan emgeğinizler yumuşap, kiyiki muğla köprü oğlatasılar, çok rahmat. Anam, atmakan aksakal okşogan aksakaldarımız, bizge okşogan muğundарды tarbiyalap atasılar, çok rahmat. Şariatta da şundayken, iki atası musulman kızga, bir atası musulman erkek teң emeslik. Жоқ дегенде екі атасы мұсылман болуш керек екен еркек үшін. Анан кейін bir нече атасы мұсылман қызға тең болады екен. Мындай жатқанда теңдештік мұсылманшылықты да еске алынады екен. Егерде билимдүү кыз болсо, жөнөкөй жигит болсо, чабан жигит болсо, муну ала албайт дейт. Демек, кыздын деңгээлине баланын деңгээли өйдөрөөк болуш керек деп. Биздин санжырабыз ошондой экен, аябай жок дегенде жет атаңды бери деп атпайбы? Анткени мусулман пайгамбардын осуяты бар. Алыстан кыз берип алышкыла, айтпесе уруңар алсыздан берет деген. Bunu 14 kılım murdan aytkan. Oşol joldu sistemаны bizdin ata-babalarımızga rahmat. Bir urudan үйленбө, kokuz bir urudan үйлөнө турган болсоң, 8-ci atadan barıp bilsin, 7 atadan biriyip alбасын, 8-ci atadan keyin анан Кудай сөйүп болсок болот деп, биздин ата-babalarыбыз сонун талим тарбиясын, багытын салт кылып киргизип койгон экен. Анан ошого Кудай буйрса өмүрүңүздөр узук болсун. Баягы пайгамбардын айтысы бар, жамаат адашпайт дейт. Алгандай десе, жамаат десе адамдардын топтолуш эмес экен. Сабаттуу адамдардын башы, ою бир киши деп. Анан Кудай буйрса кийинки муун ушу сиздердин жолуңуздарды жолдоп, устаздан шакирт өтөт дегендей, артта келаткан муундарыбыз Кудай буйрса Кыргыз мамлекетинин атын ааламга, даңкындалага жеткире турган, биздин аталарыбыз кандай тарыхый иштер жасап кетсе, андан да жакшыраак иштер жасап кете турган муундардан болсок экен деп айтабыз. Ал качан болот? Эгерде сиздердин батаңыздар алса. Эгерде улуу муунун батасын ала албай турган болсо, анда кичи муун биз өсө албай калат экенбиз. Андыктан Кудай буйрса Тилекмат акебиздей тил чечен, Кыдыр акебиздей акыл чечен улуу муундар Кудай буйрса акканаттан суагат дегенде дагы чыгат. Кийинки муундар мени каргабасын, мага жаман сөз тийип калбасын деп өзүн өзү этияттап жүргөнгө дагы биздин санжырабыз салым берет экен, кошот экен. Алла Таала баарыңыздарды жаман көздөн сөздөн алыс болуп, эки жыйындарга да ушу китебибиз бүтүп, бүтүндөй дүйнө жүзүнө салым кошо турган инсандарды өрнөк кылып жазып калтырасыздар деген чоң үмүттөбүз. Аталайын деп барса, жер суудан жаңылып атпайбы? Тарыхтан жаңылып атпайбы? Анан астан буйлаш атабыз айтып атат, өлүм алдында жатат болбосо, өлүм оорусу менен. Балам жакшы аракетиң бар экен, бирок жер сууларды жакшы жаттап кой. Жана тарыхтарды сүрүштүрүп кой деп атат, мисалы. Эгерде санжыра сүрүү болбой турган болсо, анда эмне үчүн 25-тен 40 атасына чейин пайгамбардын атасы сүрүштүрүлүп атат. Пайгамбар экинчиден айтып атат, мен арабмын туура дейт. Арабтын ичинде мен Курайш урусунамын дейт. Сыймыктан айтып атат, мен Курайш урусунамын дейт. Санжыра сүрүү бар. Кимден кийин ким кетет? Бүт сүрүштүрүлөт. Аларга келгенде болот, анан бизге келгенде болбой калабы. Бул бир. İslam şariatı 4 mekteப் менен негизделген. Биринчи имам Азам эң улуусу. Пайгамбардын жолдоштор менен чогуу замандаш болгон. Экинчиси имам Малик, имам Шафи, имам Ахмад болуп атпайбы? Ошо имам Азам мектебинде Ханафи мазхабы деп коебуз, жолу. Мектебинде 7 баскыч менен шариат ишке ашырылат. Ошонун 7-чи баскычы үрп адат деген. Үрп адат сөзсүз түрдө кармалыш керек. Кайсы себеби? Кайсы элди жок кылгың келсе дейт. Биринчи тилине башкасын асылга дейт. Биринчи үрп адатын жок кыл дейт. Үрп адаттан кийин салтын жок кыл дейт экен да. Салтын жоголгондон кийин тарыхы жоголот. Тарыхты жоголткондон кийин тилди жоготуш керек. Тил жоголгондон кийин баары жоголот дагы. Кимиси кооз сүйлөп койсо, сонун бир көрсөтүп койсо реклама ээрчип кете берет экен да. Ошондой болбош үчүн бүгүнкү күндө уставга, муфтияттын өз уставы бар. Ошоке ачык чоң тамга менен белгиленген. Ханафи мазхабын карманат. Акыйдада ишенимде Матуриди мектебин карманат, ар кандай агымга кирип кетпеш үчүн намаз окубаса десең капырсың деген дөдөйлөр чыгып калат да фанаттар. Ошого жол бербеш үчүн Матуриди акыйдан карманасың. Жана 3-чү баскычы ата-бабадан келаткан үрп адат насип. Ушул кармалсын деп жолдо уламалар кеңеши бекитти. Бизде азыр 7 область, 2 шаарыбыз бар да, чоң шаар. Ош шаар, анан кичи шаар. Ушу 9 казга тапшырмалар берилген. Кыргыздын карасак наслерине шектетип мындай элди бөлүп жаап, мындай бириктире албаган сыяктуу көрүнгөн имамдар бар тазаланды. Кыздын сыры төркүнүнө маалым дегенде ким кандай экени мындай эле көрүнөт. Кыргыз ала кандай эле кичинекей эле. Дароо тазалап
Рахмат. Ошондой болот. Рахмат. Ошондой болсун. Макул, мээңиз.